6 класска чейинки окуучулар 6 октябрдан тартып мектепте окутулары тууралуу кабар Кылыч Таштаналиевди кубандырды. 2 уулун мектепке даярдоо үчүн окуу куралдарын сатып алууга шашылды. Кооптуу оору шарттаган онлайн окутууда мугалимдердин түйшүгү сезилди. Врачтар менен мугалимдердин баркын бирлик. Чын айтканда, анан кийин ошол мугалимдердин эмгегин, мугалимдердин биздин балдарды тарбиялаган маанисин биз аябай өзүбүздүн мойнубузда балдар менен отуруп түшүндүк. Мен аябай кубандым. 6 октябрдан баштап балдар мектепке барып, мугалим менен, достор менен, классташтар менен жолугуп, ошол кайра ошол чөйрөгө кирип, кайра окуй баштаганда мен сүйүндүм. Бирок башка жагынан да кичине кооптуу болуптум, себеби акыркы күндөрү коронавирустардын саны кайра көбөйө баштады. Негизгиси сак болуш керек. Математику возьми, Иман. Вот, смотри на. Мектеп балдарды да сагындырды. Алим менен Иман эми аралыктан окутуудагы техникалык көйгөйлөрдөн арылат. Саналуу күндөрдөн кийин мугалим менен жакындан баарлашуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Мы сначала радовались как дети, но потом үйдө олтуруп окуйсуңар дегенде алгач кубанганбыз. Бирок онлайн окуп жаткан учурда ар кандай маселелер жаралды. Мектепте гана окуган жакшы экен. Эми классыбызга кайтып бара турган күндү чыдамсыздык менен күтүп жатам. Келерки аптада окутуу жанданат деген кабар окуу куралдарын саткан дүкөндө сооданы жогорулатты. Мурдагыга салыштырмалуу сатып алуучулар көп. Пандемия учурунда эми дистанционный окуу болбоду, ошондо ата-энелер констоварды азыраак алышчу да, эми үйдүндө керектүү, үйүндө колдончу немелерди алып чыккан, тетрадь, ручкаларды. Азыр эми школго керектүү бардык нерселерди алып башташты. 6 октябрда салттуу окутуу мектептерде жарым-жартылай жанданары тууралуу кабардан улам ал күнгө даярдыктар башталды. Сабак башталганга чейин класстык бөлмө залалсыздандырылып, жугуштуу ооруга каршы аракет көрүлөт. Мындай эреже баардык мектептерге тиешелүү. Учурда 1-класстын окуучулары гана мектепте билим алып жатышат. Аралыкты сактоо зарылчылыгынан улам алар 2-ге бөлүнүп окутулууда. Окутуу, билим берүү жана илим министрлиги, саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте иштелип чыккан алгоритмге ылайык аткарылат. Күн сайын мугалимдердин дене табы өлчөнүп, алардын үй бүлө мүчөлөрүнүн ден соолугуна байланыштуу анкета толтурулат. Класстык бөлмөнү желдетүү жана тазалоо, санитардык гигиеналык нускамаларды колдонуу өңдүү бир катар талаптар камтылды. Биз ушу 6 октябрдан баштап 1-класстан 6-класска чейинки окуучуларды салттуу окутуу менен кабыл алууга даярбыз. Бардык даярдыктар жүрүп жатат. 6-сынан баштап ата-энелер менен да түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Анткени өздүк сактануу каражаттарын кандай пайдаланыш керек жана окуучулар менен да. Анын ичине мугалимдер менен дагы түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт жана дайыма бет кап кийип иштөөгө даярданып атабыз. Бирок окуучулардын мектепте билим алышын камсыз кылуу ата-энелердин ыктыярында. Ата-энелер дагы тандоо мүмкүнчүлүгү бар. Эгерде реалдуу шартта окутам десе, ошол реалдуу шартта биз мектептер даярбыз. Бүт ошо окуу процессин пандемия учурунда балдардын ден соолугуна коопсуздук жаратпай, бир канча талаптарды сактоо менен уюштурууга биз даярбыз. Ошол эле учурда кандайдыр бир кооптуу кырдаал болуп, баланын ден соолугу менен байланышкан кырдаал болуп, дистанттык форматта калам десе, биз андай кырдаалга да даярбыз. Салттуу окутуу жанданып жатканы бекеринен эмес. Онлайн окутуу менен реалдуу режимде билим берүүнүн сапатында айырма болоору байкалды. Май айынан баштап окубай, андан кийин каникулда болду. Кийинки шартта дагы мына онлайн режимде окушуп, баарыбыз моюнга алышыбыз керек. Балдардын тарбиялык жагы биринчиден, экинчиден балдарыбыздын ошол окууда алган билиминин деңгээли баары бир ошол көнүп, ошого окуп кеткенге чейин бир топ төмөндөп кетиши мүмкүн деген коркунуч бар. Ошого байланыштуу билим берүү жана илим министрлигинин кайрылуусуна ылайык саламаттык сактоо министрлигинин сунушу менен республикалык штаб ушундай чечимди кабыл алып атабыз. Бирок эпидемиологиялык абалды да эске алуу зарыл. Коронавируска кабылгандар дүйнө өлкөлөрү менен бирге Кыргызстанда да көбөйүп жатат. Окутуу тартиби мектептеги балдардын санына жараша жөнгө салынат. 200-ге чейин окуучу болсо, бекитилген расписание кадимки режимде жүрөт. Андан көп сандагы окуучусу бар мектептерди ийкемдүү графикке ылайык окутулат. Баланын саны 200-дөн 500-ге чейин болсо, кадимки смендик окуу процесстери уюштурулат. 500-дөн
500 жана 500дөн жогору болсо 2 сааттан кем эмес интервалы менен смендик окуу процесси уюштурулат. Мектептин жетекчилери толук жоопкерчиликти алып, 6 октябрга карата окуу иштерин баштаса болот. Жогорудагы талаптарды мектептердин администрациясы уюштурушу зарыл жана сактоого жоопкерчиликтүү. Ата-энелер, мугалимдер онлайн окутууда кыйынчылыктар жаралып жатканын билдирип келишкен. Бул айрыкча кенже класстарга мүнөздүү көйгөй. Балдарды салттуу түрдө мектепте окутуу өтүнүчү менен ата-энелерден көп кайрылуулар түшкөн. Азырынча 6 класстан жогору окуучулар билимди аралыктан алууну улантышат. Бара-бара эпидемиологиялык абалга жараша чечим кабыл алынат. Калыгул Асанбаев, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24, Жума Кайрык.